Бүгүнкү күндө Байтык Батыр өлжет имаратында жайгашкан мыйзамсыз же болбосо дизайн кодго дал келбеген элементтер жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Бул жерден өзүңүздөр көрүп тургандай тамгаларды өз алдынча орнотуп алышкан, андан тышкары баннерлерди илип алышкан. Булардын баары дизайн кодго дал келбейт. Ошол эле учурда өзүм билемдик менен ар кандай интернет жана электр чубалгылары илинип турат. Алардын баардыгы дизайн коддун негизинде имараттын ичинен тартылыш керек жана сырткы көрүнүшкө эч кандай салакасын тийгизбеши керек. Биз учурда карап жаткан имарат бул дизайн кодго дал келбеген жана кандай кылбаш керек экендиги жөнүндө мисал катары көрсөтмөкчүбүз. Бул Байтык Батыр 61 дарегинде жайгашкан имарат. Өзүңүздөр көргөндөй ар бир ишкана өзүнүн кебүү тобун өз алдынча өзүм билемдик менен ар кандай боекторго боеп, ар кандай материалдар менен жаап алышкан. Ошол эле учурда шаарыбыздагы бирден бир көйгөй болгон бул балкондор. Балкондорду өз алдынча чоңойтууга, деги эле балкондорду чоңойтууга мүмкүн эмес. Жана ошол эле учурда жапканга жана архитектуралык элементтерди өзгөртүүгө Бишкек шаары боюнча дизайн коддун негизинде тыюу салынган. Биз азыркы учурда үлгү боло турган имараттын жанында турабыз. Бул Байтык Батыр көчөсү 59. Бул Медцентр клиникасы. Медцентр клиникасынын аталышы бул англис тамгалары менен жазылып, кыргыз патенттен атайын товардык белги болуп катталган. Андан тышкары поликлиникасы деп кыргыз тилинде жазылып, улуттук мамлекеттик тилге дал келерин билдиребиз. Ошол эле учурда бул имаратта учурунда атайын фасадынын баардыгы баннер менен жабылып, атайын конструкциялар менен камтылган болчу. Азыркы учурда өзүңүздөр көргөндөй тазаланып баардыгы бирдей өңгө боелуп, имарат өз калыбына келтирилди. Урматтуу Бишкек шаарынын тургундары жана ишкерлери, дизайн код эрежелери менен кененирээк маалымат алуу үчүн Бишкек шаарынын башкы архитектура муниципалдык ишканасынын сайтынан тааныштарыңыздар болот. BG_KG жана Инстаграмдагы дизайн коддун атайын баракчасы дизайн код _bish баракчасынан таанышыңыздар.